Bunu çıkartasın abi. Erten bolbosa da bir suyunu akırıp bir yaktar oңолгондон кийин çık дейсиң ya. Ал немесе ошо Ташкент шаарынын мэри Кесимбек Бектемиров азыр кылчысыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыл Ама аймактык башкармалыктын жашоочулары. Суроо көйгөй болсо эч тартынбай бериңиздер. Сиздин үйүңүзгө канча метр турба кетсе, ошол метрине чейин эсептеп, бүткөндөн кийин, орнотулуп бүткөндөн кийин акты түзүп, актыга сиз да кол коесуз. 4 миллион акча каражат каралды. Сиздин сайтыңыз толук сайтик боюнча иш болот. Бу жерде канча кезекте турса, балдардын баардыгы ошол сайтикке барышат. Быйылкы 4 тайпа ачылса, мен ойлойм бир 120 тегерегинде болуп калат. Ошол менен Кызыл Амадагы бизде балдардын кезектеги баягы мемесин чечеткенбиз, маселе чечилип калат экен. Анан кийин отопление боюнча Керимбаевич менен мен сүйлөшөм. Жол алынат. Bir ayda bir Алар шаардын ичинде башка жумуштарды жасап калып атат. Шаардын ичинде да жумуштар көп да. Кудай буйруса 2 айдын тегерегинде жана контейнерлер келет, аларды коюп беребиз. Кудай буйруса. Суроолор барбы да? Айтыңыз. Эме тазалыкка эме дейдер билесиз да бага. Азамат биздин келиндерден жал түшүп атат. Килемди кайга жуабыз дейт. О, килем жугучка биздин акчабыз жок дейт. Шартыбыз жок кайга барганга дейт. Ошону бир айтып берели. Азамат келип жаткан жер. Өзүңдөн жок болсун. Эме, суу кандай чыгып калды эжелер? Жакшыбы? Мында кичине айтып коелу, кичине изменение барбы? Анан неге аз көрүп атасыздар, бул Кызыл Алмада эле болгон жок. Ташкент шаарында дагы бул штрафтарды жөн жай чыгарган жокпуз. Сууну үнөмдөп, последний точкага чейин чыкканга аракет кылып атабыз. Азыркы күндө домдордо проблема жок. Проблема эң бийик чокудагы үйлөрдө болуп атат. Бардыгына жеткирип беришибиз керек. Ошондуктан азыр быйылкы ограничение килем жуу, палас жуу, машина жуушкандар боюнча болуп атат. Ага эскертүүнү бердик. Андан сырткары коттеджден чыгып атат. Ага эскертүү бердик. Мен күндө эртең менен өтөм да. Суу чыккан маалда өтөм, суу чыккан маалда келем. Эскертүү берем. Анан шарылдап аккандар сайдын боюндагы Нурбек жактагы жөнүндө сөз кылып атса, ага штраф салынып, суу бекитилген анда. Урматтуу эжелер, урматтуу акелер, эми баягы маселе көп, суроо көп, жумуш көп. Анын баарын акырындап сиздер менен кеңешип аракет жасайбыз. Суроолор жок болсо бериңиздер. Мен да азыр бир болушуларым бар эле. Кечип атам. Мен ойлойм, Кудай буйруса, жакшы тилек кылсак, ынтымак болсо, чогуу бардыгын көрөбүз. Алдыга аракеттер жасай берели. Мына алдыда сиздерге айтып кеттим, жумушубуз көп. Ошого жардам берип турсаңыздар, Кудай буйруса, жакшы болот деп ойлойбуз. Жылуулукту быйыл бүтүрүп калайлы. Жылуулукту киргизип калайлы. Эң негизгиси. Ошо убактыңыздарды бөлүп бергенге, келип бергениңиздерге рахмат. Жакшылык болсун, шаарыбызда аманчылык болсун. Шаарыбыздын жакшы күндөрүнө чогуу болайлы.